Астанада Аль Жазира жумалыгынын алкагында Катар телекомпаниясынын жетекчилери президенттик телерадио комплексинин жамааты менен жолугушту. Коноктор өлкөдөгү эң ири медиа холдингдин мүмкүнчүлүктөрүн көрдү. Жибек жолу, Silkway жана Silkway Cinema каналдары менен Казак маалымат агенттигинин даректүү тасма борборунун чыгармачылык жана техникалык дарамети менен таанышты. Эскерте кетсек, жумалыктын алкагында дүйнөгө белгилүү медиа институт адистери Максут Нарикбаев атындагы университеттин студенттерине жана тажрыйбалуу кабарчыларга журналистиканын негизги багыттары боюнча сабак өтүп жатышат. Бул жаатта айта кетчү 2024-жылдын 1-айында президенттин телерадио комплекси менен Катар медиа тармагынын ортосунда кеңири масштабтуу өз ара байланыш боюнча меморандумга кол коюлган. Kazakhstan as a country is developing. Казакстандын бардык багытта өнүгүү жигердүүлүгү жогору. Албетте өзүнүн массалык маалымат каражаттарын жакшыртууну көздөйт. Анткени бул тармак бардык институттарды тездетүү ишинде маанилүү каражаттардын бири. Сөзсүз ишке ашырыла турган биргелешкен долбоорлордон тышкары, биз үчүн Казакстандын медиа тармагынын адистерине журналистика тармагындагы иш тажрыйбабызды көрсөтүү маанилүү. Биз өз иштеп чыгууларыбыз менен бөлүшө алабыз. Аталган тренинг бул багыттагы кызматташуунун биринчи кадамы болуп саналат. Бул жата борбордук Азия менен Казакстан медиа рыногунун дарамети кенен экенин көрүп турабыз. To help. So in case we decide in the future to expand in Central Asia, Kazakhstan would be one of the countries considered. So we have a lot of work to be done. This is just the first step.